Менин атым Бактыбек Токтогулов болом. Талас областына караштуу Бакаята районунун Калин деген айылында туулуп өскөм да. Сүрөт тартып, сүрөткө кызыгып, үйрөнгүм келчү да ошо сүрөт тартып. Анан жанагындай жыгачтан картинка жазайын деп трафарет сүрөттөрү тартып үйрөнгөм да. Өзгөчө мындай эл жазбай турган кылып, аны интарси деп коет экен ошондой немелик. Аны кийин билип атам да, ошондой неме бар экенчи. Аны кантип баштадым? Биринчи ошо чай ичип отурганда эле бир эки спичка турчу да, күндө ошо эки спичканы көрөм да, бир жумадай турду да. Карап калмам. Бир күнү отуруп алып, ойлондум, ушудан бирдеке жасап көрсө болобу депчи. Аны алып чачып туруп, эки коробкасын бирдигине жабыштырып, анан спичкаларды клей менен отургузуп чыкпадым, баарынан отургузуп неметсем. Уже тамга окшошуп келатат да, уже окшошкон сайын кызыга баштадым да, болот турбайбы деп анан карасам чек-чейген бир тамды жасап койбодум өзүм эле. Көрүп таң калып өзүмдү карапчы. Просто оюма келди, уже баштадым да, ошо менен кете берди өзүнөн өзү. Азыр инструментим деле жок, бычак менен жазайм. Новолар да болду. Араны болсо монтип жазып алгам. Анан көбүнчө өгөлөмөйм да, монтип өзүм неметип алгам. Ата инструмент керек, инструмент болуш керек деп жатып берсең, буларды жаза алмаган эмесмин да. Саат жазайм, барганда мечиттер жазайм, церковь жазып атам. Азыр ушу бир мечитти жазап көрүп атам, өзгөчө кылыпчы, деревянный мечит кылыпчы. Бул болсо чатыры. Буну азыр чаптай элекмин, өзүм оңой болсун деп атайын чаптай элекмин үстүнө. Мындай кылып кечтен бери ушуну жазадым мынтип. Мен мынтип кийгизип көрөм, мына болот экен, нормально болот. Убакыт көп керек да бугачы, аябай майда жумуш. Bunun баарын жалаң ноо менен кезем. Бизөл үчүн ноо узун жыгачтарды, сыскычты коюп алып, сыскыч менен улам мынтип сыдырып берем да. Сыдырып туруп анан немет кезилет, кезилгенден кийин болду анан ноо. Наждачный өгө менен анан бүт, нонун ар бирин бүт өгөлөп чыккан ноо бар да. Ноолордун турбайбы жыгачтар. Баарын тоголоктоп туруп анан чаптап чыгасың бүттүгүн. Мен ушу 2014-жылы менингит оорузу менен ооруп жүлүндөн суу алдырган больницага жатып. Ошодон 2 уттан ушинтип калбадымбы. Врачебный ашып калып калды да. Анан ошо 5 жылга жакындап калды ошо немет, ушинтип төшөктө жатканым. Жатып алып ушинтип эрмектеп неметем, кол өнөрчүлүк кылам. Аябай кыйналып жаттым, 6 ай постельный режимде жаттым. Үйгө келгенде да 2 жыл кыйналдым, аябай ичимен кыйналдым да, көп. Бутуман көп кыйналган жокмун, ичимен кыйналдым. Ичим ооруп туруп албады, бир секундда базылбайт ичимчи. Жаман бостогон күндөр болду го. Оордуманда мынтип даже тура албачумун оордуманчы. Анан эч көз каранды болгум келбей атат. Бирөө улам мамашка жанында жатчу, тияка оодарат күндө. Анан туруп алып бир күн ойлондум да, жатып. Тренировка кылыш керек болду. Тренировка кылайын десең кыла албайсың тренировканчы. Кантип кыласың? Колуңду аран көтөрүп, анан бир күн жатып алып. Ой келди, тердеш керек болду депчи. Анан астыма клёнканы салдырып туруп, анан үстүмө 2 журканды жамап туруп, 2 саат, 3 саат жатам деп. Ай, тим эле. Чака менен суу куйгандай көлдөйм да, тим эле. Полбректин жана ачкачылык керемет деген дарыз неме китеби бар экен. Ошону окуп көрдүм, анан окуп көрүп анан ошону жазап баштадым. Ошондо бир жумада 36 саат ачка болуп голодовка кармап жүрдүм да. Өз калыбыма келип, анан жанагындай немелер чыгып баштайт экен, ичтен жанагындай кум сумдар, бүт жана грибок дегендер болот экен, укмуш немелердин баары чыгат экен. Аны тамак жеп, мынтип неметип жүргөндө чыкпайт. Голодовка кармаган, именно ошо голодовка кармап аткан убакта чыгат да ошолордун баары. Анан ошо 36 саат кармадым, анан кийин экинчи жылы уже 24 саат өттүм да, мынтип азайтыпчы. Анан азыр бир жумада бир жолу кармап турам голодовкачы. Анан ошо мочоприемниктер менен заарам ошо мочоприемниктен чыгып турат. 2 жыл клизмада жаттым жалаң. 2 жыл клизма болуп жетти. Ошондо 1 айда 2 жолу клизма кылат. 15 күндө бир жолу
чоңго барам. Иштин ооруганын айтпай, ичим оозум оңонтуп кеткентип эле дарылайын. Же өзүмдү өтейинсем болбойт эле. 2 жыл клизма жолдум. Анан жанагы голодовкадан жакшы болуп баштадым да. 2 жыл болду клизма. Клизмадан кийин анан уже бирөөнүн жардамы менен өтө баштадым да. Анан отуруп машыгуу залым кылыш керек болду. Штанга немелерим баарын буларын өзүм жасаттым. Отуруп эрмектебей, туруп өзүң дух бербесең башка эч ким бербейт экен да. Эрте менен жеңил машыгуу баштайм. Эрте менен жеңил машыгуу жалаң күндө 2 сааттан. Кечкисин оор машыгуу. Штанга бирөөдөн тапкан, бирөөдөн иштеп, эми өзүң максат коюп, өзүң неметсең келе берет экен өзү элечи. А муну да бирөөдөн таап, эски жабышып да калыптыр муну. Аны алып келип үйгө 2 саат тазалап, анан жөн эле жерде турчу, өйдө көтөргөн кыйын болуп, анан монтоп стол жасатып алдым монтепчи. Буга жатам. Ондай кылып алып туруп. Жатып келип туруп анан стойкасы жок болчу, анан ойлоп бир күн отуруп алып ойлонуп, муну да стойкасында жасаттым, ондай 2 болуп туруп. Өзүм оңой да. Будан 2,5 саат жасайм күнүндө. Ар кандай да, бирок упражнениялар. Будан 4 подход. Анан кийин кайра бунусун өтөм. Бунусунда трактордун немелери бар, цилиндр бүйдө коёбу, шестикраниктер. Бул уже экинчи неме, көнүгүү. Күндө жасамай ушулардын баарын. Ушуларды физзарядкадан адам аябай жакшы болот экен. Күндөн күнгө жакшы боло баштадым менчи. Мага кадимкидей билинип атат уже. Уже көзүмдө жетип калды да базарымачы. Эмеден көрөм, YouTube'дан көрөм да. Кандай көтөрүштү. Азыр баары жетиштүү болуп калды. Башкысы адамдын өзүнүн каалоосу да. Анан мен колуман келбейт, мен минте албайм, мага мындай нерсе керек деп ошону үмүт этип жата берсең болбойт экен. Айтып атпаймынбы жана Алла Таалам акырындап өзүң деңгээлиңе жараша шифаны бере берет депчи. Болгон ошол шифаны кармап калганды үйрөнүш керек да. Мына уже бир жазаган 1,5 жылдай болду. 1 жылга чейин жакшы неметкен жок, мына уже жарым жылдан кийин уже эме сонун боло баштады уже. Эми адам мындай да мүзөлчүн. Бирдекени максат коюп жасады, ага жетти, уже жеткенден кийин уже башкача ой келе баштайт да агачы. Адамда мындай умтулсам деген ойлор келет да. Ошол мамет адам ошосун аткарып бериш керек адамдын өзүнөчү. Мүзөлчүн мага азыр мына көрдүңүз уже мына спокойно неметип калдым. 1,5 жылдын ичинде. Колумдун көп мындай күчү жардам деле жок да. Өзүмдүн бутум менен ходунок менен басып көрүш керек болуп атат. Мен жан дүйнөм ошону каалап атат да, уже ходунок өткүзгү келип атат да. Эми буюрса ошо менен бастырам буттумду. Анан ойлонуп отуруп, ону жазып алгам. Мындай кылып туруп. Негизи адам баласы отурганга жаралган эмес да. Көп отуруп жүрсөң, мына иштериңде спайк болуп, ушундай болуп баштайт экен, ичиң запор болуп. Анан монтип турсаң, ичегилерге, ички органдарга жакшы экен да. Жамбашка илип коём да, кетпейт жамбаш артка. Берге турам да, анан форточканы ачып. Мен өзүм эшикке деле көп чыкпайм мен. Ошо айнектен карайм. Мен табият менен учурашып бир сыйра. Абадан кере дем болуп алам эти форточканы. Анан эки жакты карап, кошуна болоңдорду карап. Ушинтип отурчум. Анан бир 15 мүнөт, 20 мүнөт отургандан эле жадап кетчүм жерде туруп эмнечи. Анан бир күнү оюма келди, ушул жерде китеп окуучу кылып жазып алсамбы депчи. Анан муну жазып алгам, эшикке чыгып туруп, үкөмдү сүйрөтүп чыгарып туруп өзүм жазам. Анан отуруп, жерде отуруп 1 саат китеп окуйм. Китеп окуганда билинбейт 1 саат өтүп кеткеничи.
бир эле денеңди эле машыктырып бербей, бутуңду эле машыктырып бербей, жан дүйнөңдү машыктырып турам да. Китептерден окуп, диний китептерден. Ошо баардыгы YouTube'дан көрүп атам, жанагындай баспай калган, ушинтип көп кыйынчылыктарды көрүп, кандай тепкичтерди басып өткөн, ошолордун немеси да бүттү методдору баардыгы. Жамбашка акыры эметип салып көрсөм, уже жамбаштын булчуңдары кыймылдап баштаптыр уже. Месса деп, бир сүйүнгөнүм айтпа уже результат болуп атат да. Мурун неметпечи да, кыймылдабачы. Аны бүткөндөн кийин болду анан. 20 мүнөт оң бутумду, 20 мүнөт сол бутумду тартам кечкери. Бутка темеле нагрузка келтирем да аябайчы. Анталып кыйнап темеле тияка, бияка кайра артка кылам ушул. Тер чыгып кеткенче темеле. Анан кайра туруп алып анан берки бутка алмаштырмай. Турник ар кандай тартынам. Көрүн башында алым жок болчу такыр. Мына спокойно эле тартынып. Буларды бүткөндөн кийин кайра отуруп алып. Анан да груша ургум келип жүрчү, груша урсамбы деп жүрүп анан. Алдан кайтып грушаны каяка элем чоңойтуп. Анан муну көрүп алдым, бүгүн YouTube'дан көрүп анан ушуну жазып алдым. Отуруп алып анан муну башка илемди анан ургулайм бул. Топ жанагы теннисный топ да бул. Мынтип уразың отуруп. Муну уруп аткандан чарчайсың темеле. Темеле чуркап келген кишидей болчу. Жакшы да кан жүгүрөт темеле. Мындай уруп аткан мезгилде оюң баары бир жерге токтолот да, муну эле карай бересиң, башка эчтекени ойлобой каласың да. Оюңа келет. Жок деген бир 10 мүнөт турсаң да ашыкча ойлорду ойлонбойсуң да. Көрүн. Ушинтип алып күнүмкү тренировкалар. Анын үстүнө ооруган адамдан дагы уже адамдар кача баштайт экен, уже өзүң кызыктуу болуп бересиң, кыжалат болуп, уже сенен да адамдар качып баштаганды уже билинет да кадимкидейчи. Азыр мындай результаттар жакшы болгондон кийин баягы качып саламга келбей калган уже досторум уже келе баштады, бардыгыча кандай, тигиндей, мындай депчи. Тияк биягынан жардам беришип. Эң маанилүүсү ошо кечиримдүүлүк экен адамгачы. Кечиримдүүлүктүн сыры көп экен да буда. Анын үстүнө мен ошо ооруп жатканда, тренировканы баштап атканда да башкысын түшүнгөм да, ошо ичтеги жан дүйнөнү тазалаш керек болду да магачы. Тазаласам мен уже жакшылыктарга жетерин ошондо сезгем да. Анан эң башкысы ошо мен айтарым да, жанагынтип кыйналып жүргөндөргө, бирөөгө кек сактап жүргөндөргө кечиримдүүлүктө эң биринчи адамдын секрети кечиримдүүлүк. Элестетсең, сен бир да кишини жаман көрбөй каласың да, жаман көрбөйсүң, бүт жакшы көрөсүң. Аураңда уже ичиң тазаланып калганды өзүңдө сезип каласың ужачы. Бир да кишини жаман көрбөйсүң. Бирөөнүн мисалы үчүн жамандыгы болуп неметип калса, анын жамандыгын четке кагып туруп жакшылыктарын издей баштайсың да, өзүңчө казып. Анткени анын жамандыгы сага деле зыяны көп да. Ошон үчүн жолоктун бир да кишини жаман көрбөй калып, жазып атканда жөн эле жазай бербейм, алдыга максаттарды коюп, басканда ушундай тамдарды салам. Өзүмдүн колум менен, өзүмдүн бутум менен басып барып ушул тамдарды салам деп туруп ошол тамды баштап салгам, чий менен жасагам да. Кудай тааламга жалынып, мени мечитке өзүмдүн бутум менен басып барып ошо жааматыма кош кайра мени деп туруп анан бир мечит жасагам. Бир эле кыргыздардын, мусулмандардын немесин жасабай, орустарды таарынтпайынчы деп анан орустардын мечитин жасабай, немесин, чиркөөсүн жасадым отур. Анан бир цех ачып, ишкана ача болсам деген эмелер бар. Буюрса басайын, анан баскандан анан
башкысы коркпош керек да, адам коркпой эле баштай бериш керек бүттүгүн. Анан бунум жок, анан тигиним жок деп отура берген ал адамдын эң жаман куралы да, артка тарта турган. А мен деле мисалы үчүн буну станоксуз жаза албайсың булардын баардыгынчы. Станогум керек, мындай керек деп жата бергенде буну жаза албайт болчу менчи. Станогу жок эле жасап койбодум карабайт. А бул жыгачтарды жана жолдош балдарым алып келип турат. Старый талчоктон, цехтен арткан отход жыгачтар. Ошолордон өзүм тандап алам. Ушулар жасайм. Ошол максат.